Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды курчоого алган соң өкүмдү мындайча чыгарды. Курал көтөргөнгө жараган эркектердин бардыгысын башын алууга буйрук берет. Мына ошондо пайгамбарыбызга Алланын саламы салаваты болсун. Андай болгон болсо бизге Абу Любабаны кеңеш суроого уруксаат бер деп суранганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Любабаны алардын жахилияттагы ортодо болгон келишимдери себептүү аларга жол көрсөтүүгө же болбосо кеңешүүгө кирүүгө уруксаат берет. Качан аларга Абу Любаба келген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абу Любаба баягы Баны Курайзанын ичине, чептин ичине киргенде айланасындагы аялдардын, жаш балдардын ботодой боздоп ыйлап аткандыгын көргөн Абу Любаба алардын суроолоруна жооп бере баштаганда Абу Любабаны айланчыктап, аялдар жана жаш балдар ботодой боздоп ыйлап аткан абалда эркектери Абу Любабага суроо узатышты. Пайгамбардын өкүмүнө макул боло берейикпи дегенде Абу Любаба ооба деди дагы, бирок колу менен алардын пайгамбар башын ала тургандыгын кабар берип айтып коет. Ошол жерден Абу Любаба турган жеринен 2 кадамын албай жатып, ал Алла Тааланы жана пайгамбарына кыянаттык кылгандыгын, ошондой эле кылган ишине аябай өкүнүп, пайгамбарыбыздын жана Алла Тааланын каарынан кантип кутулам деген кайгы капага батып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келбестен ошол жайдан аскерди таштап өзүнүн үйүнө жөнөп кетет. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул күнгө чейин жашыңыз канчага келген болсун, каарыңыз болсун, жашыңыз болсун, бир жасаган күнөөңүз үчүн өкүндүңүзбү? Абу Любаба радиаллаху анху үйүнө келер замат чынжырды алып келдиртирип, пайгамбарыбыздын мечитине барып, ошол мечиттин ичиндеги устундардын бир устунуна өзүнү турган абалда байлаттырып салат. Алланын атына касам болсун, мен өзүмдү эч убакта бошотпоймун, тамак да ичпейм, суу да ичпейм, качан Алла Таала күнөөмдү кечиргенге чейин же болбосо ушул жерде жан берем деп өзүнө убада кылат. Качан пайгамбарыбыз аны ал абалда көргөндө өзүнүн кылган ишини билген соң пайгамбарыбыз айтат: эгер Абу Любаба бул ишти жасабай, бул жерге келип өзүнү байлап албастан мага келгенде, мен анда кылган иши үчүн Алла Тааладан кечирим сураар элем. Тилекке каршы бул ишти жасап коюп туру, демек Алла Таала качан уруксаат бергенге чейин мен эч нерсе кыла албайм дейт. Мына ушул абалда Абу Любаба бир нече күндөр өттү. Анын күч кубаты кетти. Дагы бир нече күндөр өттү. Кулагы баягыдай укпай, көзү баягыдай көрбөй калды. Мына ошол Абу Любабанын кызы бар эле. Ага ботодой боздоп келип, ар бир намазда баягы чынжырды бошотуп, намаз бүткөн соң кайта ыйлаган бойдон атасын байлап кетип калар эле. Абу Любаба ушундай абалда 6 күн 6 түн мечиттин устундарын биринде байланып, суу ичпестен, тамак ичпестен 6 күн 6 түндү өткөздү. Мына ошол 6-чы түндүн таңкы убагында Алла Таала тарабынан анын күнөөсү кечирилгендиги тууралуу кабар келет. Ошондо пайгамбарыбыз Умму Саламанын үйүндө эле. Алла Таала андан ыраазы болсун. Умму Салама пайгамбарыбызга кайрылды: о Алланын элчиси, күлүп жатканыңды байкадым. Алла Таала өмүрүңдү узун кылсын. Эмнеге күлүп жатасың? Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах субхану ва таала Абу Любабанын кылган күнөөсүн кечирди дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул ар бир мусулман баласы үчүн өтө сүйүнүчтүү кабар. Мына ушул кабарды укканда Умму Салама: о Алланын элчиси, анда мен Абу Любабаны сүйүнчүлөй берейинби дегенде пайгамбарыбыз: албетте, эгер кааласаң сүйүнчүлө деди.
Мына ушул жерде элибизде салт болуп келе жаткан кайсы бир жакшы иш болсо сүйүнчүлөгөн бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн экен. Жана ошондой эле сүйүнчүлөп келген адамга кандайдыр бир белекти берүү дагы бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп саналат. Умму Салама тура калып шашылган бойдон ал кезде Алла Таала аял затына хижапты же болбосо жашынууну эркектерден милдеттүү кыла элегеле. О Абу Лубаба, сүйүнчү, Алла Таала кылган күнөөңдү кечирди деп кабар берди. Мына ошол замат мечитте отурган мусулмандар, сахабалар баягы Абу Лубабаны бошотууга шашылганда Абу Лубабанын таң калыштуу жообу: жок, Алланын атына касам болсун, Алланын аты менен касам ичем. Мени пайгамбар өзүнүн колу менен бошотсун деп баш тартат. Качан пайгамбарыбыз намазга чыкканда аны өзү колу менен бошотуп, мына ошол күндөн тартып ал Абу Лубаба Алла Тааланын күнөөсү, Алла Таала ал адамдын, ал сахабанын күнөөсүн кечиргендеги абалды же болбосо ошол учурдагы Абу Лубабанын сүйүнүчүн сүрөттөөгө же болбосо анын сүйүнүчүнө кандай деңгээлде болгондугун бир гана ошол инсан өзү гана терең түшүнөрүндө эч кандай шек жок. Ошол күндөн тартып Аллах субханала таала түшүргөн аятта: Ауду биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ахаруна атарафу бидунубихим халату амалан салиха ва ахара саййан асаллаху ан ятуба алейхим инналлаха гафурур рахим. Абу Лубаба ушул аятты ар дайым окуган сайын эки көзүндө сүйүнүчтөн жашка толуп, ар бир укканда Алла Тааланын анын кылган күнөөсүн кечиргендигин эстеп кубанычка. Мына ушул аятты окуган сайын Абу Лубаба Алла Тааланын анын тообасын кабыл кылгандыгын же болбосо күнөөсүн кечиргендигин эстеп кубанычка батчу болду.